Assalamu alaikum dostlar. Улуттук спорт каналынын катталуучулары жана жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр, көкбөрү көрмандары. Базар Коргон жергесинде турам достор. Бүгүн дагы өзгөчө чыгарылыш болгон турат. Анткени Кыргызда болгон мыктаттардын бири мына ушул ракета сатууга чыгат экен. Кызыл өңкүрлүк Рахат мырзанын аты. Бул атты мен ойлойм көпчүлүк жылкы сүйүүчүлөр, палвандар жакшы тааныса керек. Анда эмесе достор, АТС менин жанында, анда эмесе атты мен АТСинен дагы маалыматыны жакыныраак толуктап алып берейин. Ассаламу алейкум дагы бир жолу, Рахат аке. Алейкум салам, Карим, кандайсың? Жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз тынчсызбы? Шүгүр, жакшы. Бул ракетаны сатайын деп атсыз, эми ракетаны өзүңүз дагы бир ирет жакындан тааныштырып өтсөңүз, толуктап, ата тегинен тарта. Бул ат Кызылкүрдөн Улан деген досумдун аты эле. Ошондон алганмын бир жаңа сыйында. Бунун атасы азыр Жалал Абадта Базарбай палвандын колунда, күрөң ат. Күнү бүгүнгөчө чуркап атат ошол. Күнү бүгүнгөчө чуркап атат ошол. Азыр бир 15 асый болуп калды. Бул жазга мына азыр 5 асый. Бунун энеси ошол Кызылкүрдөгү Улан досумун колундагы бээ. Энеси дагы ошо көк алмадан Бекбай аканын энесинин атынын кыздары да. Эне жагы да күчтүү. Эне жагы дагы күчтүү, таза да. Энеси дагы таза. Таза кыргыз жылкылары. Ошол бул эми ушул акырындан даярдап олтуруп азыр ушул 5 асый болуп калды. Азыр күч маалы экен да демек. Азыр күч маалы. Жакшы экен. Анан дагы Рахат аке, бул атыңызды баягы улак көрмандары билет, анан сорундарынын бир 2-3 чоңдорунан дагы айтып өтпөсүзбү? Нелерди алды? Кайерлерге барды? Бул эми ушул Жалал Абад өрөөнүндө чабылып атат. Сорундары ушул Нокенде былтыр төөгө таштаган Руслан. Анан Торпок, Тай, Кошөгүз, Алабукаларда ошол жакта да таштап ушул Жалал Абад өрөөнүндө чабылып атат. Ошол эми улакка барганда ушу куруу келбейт. Ушу палвандар чабат. Ортодо турат. Азыр мына тагай досуңуз дагы айтып атты да, кече дагы ынтымак улакка чабып келдик деп. Бүгүн күнү бүгүн да чабылып аткан мезгил экен, а? Күнү бүгүн чабылып атат. Кече мына 18-inde Ашламапта болду, 18-inde чабылып келди. Ошолордон дагы бир экөөсү өз оозуңуз менен айтып өтсөңүз, барган, чыккан, чуркагандарын дагы. Бул эми мен өзүм чаппаган үчүн ушу палвандар айтат, ортого ушу тизги менен барат. Анан ортодо турат. Анан бунун ушул ашыкча баягындай кошо турган жери ушу улак чыкканда ушул ортодон ушу мөңкүп чыгат, ушунусу бар. Улак жалга чыкканда, жалга чыкканда ушул мөңкүп чыгат деп ушу палвандар айтат. Ошол кошо турган нерсеси. Демек курчтугунан болсо керек, а? Ооба, курчтугунан ошол. Жакшы экен. Анан Рахат аке, буну үйүргө койгонсузбу? Жаңа сыйында бир жолу койгонбуз үйүргө. Кулундары бар. Ошо досум койгон. Анан бул корс жылкы, жаш балдар каралбайт. Эми ачыгын эле айтыш керек. Анан мингенде өзгөрүлүп турат сразу. Тиштебейт, теппейт, бирок корс жылкы. Ошол. Сүрү бар дең, барганда жанагы. Сүрү бар. Жакшы экен. Анан ден соолугу, буту колу бардыгы жакшыбы? Ден соолугу, буту колу баары жакшы, таза. Ичип жегени жакшы. Жакшы экен. Мен жакындан атыңызды тартып келейин, анан да маалыматын алайын. Да, токтой тур. Жана Тагай аке өкүң айтып аттың ченедик деп. Бою канча чыкты? 1.62. Метрди момундай урuyun деп ченедиңерби? Жакшы экен. Ашыгыраак, биз 1.62 эсептедик да. Жакшы экен, мен жакындан тартып өтөйүн. Бунун атасы мен картаң ат деп коет экен да, Эрмек палванда чабып жүрөт. Күнү бүгүн чуркап атат. Көк жаңакта кандай чоң улак болду? Ошол жерде да алдыбы? 3 салым кылды. Анан мен айттым, картаң ат деп, бунун атыны карт күрөң деп атайлы мындан кийин. Жана тарыхый аттардан жакындан мен тартып өтөйүн дагы. Анан маалыматын дагы улантайлы. Маңдайынан да тартайын, аттын таноолорун, оозторуну. Оозун ачтыра баштырбайбы? Аштырат. Дайы.
Bol göründü. Жазғы 5 асырысы тауында екен деймін. Üçündеген tuyaqtарын тартып өтөйін. Бұты қолын төшіні. Üstü ötele tolu. Üstü tolu? Üstü tolu. Жүдөле чоң tolu. Ооба, эми мен жылкы сүйүүчүсү көрман катары булат жөнүндө жакшы маалыматым бар. Мындай аттар мындай, кандай десем, минип жүрсөң да, чапсаң дагы, баксаң дагы сыймыктуу аттар да. Досум, ары бастырсаң бир чатка аяктарына тартып коеюн. Куйруктарыны болду, ары бери кайрып кой берек. Эмне бир колуң көтөрө албай атасың? Кол сынып койгон да. Келиңер акатыке, бунун маалыматын улайлы. Баасын айтайлы. Канчада атасыз? Баасын ушу $18.000 деп атам. $18.000. Ооба, сүйлөшөбүз келсе. Ар кандай улакка жооп? Ар кандай ушу Кыргызстандагы улактарга жооп. Өзү барат, өзү чыгат. Ушу палбаны келсе эле болду. Ошол кыргыз жылкысы таза. Накта кыргыз жылкысы. Накта кыргыз жылкысы ооба. Далили атасы бүгүнкү күнгөчө чуркап атат. Далили ооба, бүгүнкү күнгөчө чуркап атат. Үйүрү бар. Улакта турат. Ушул өрөндө палбандар билип калышты бар эле, ооба, тааныгандар билет бар эле. Жакшы экен. Мынакей достор, биз ракетанын да маалыматын толуктап алып өттүк. Мен атесинин номерин экранга калтырамын. Болсо байланышып, чалып келип көрүп алсаңыздар болот. Nuku молодец! Nuku молодец! Айда, Nuku! Nuku, айда! Çapkın bozmala, karasanda basıp kamçında yava. Ak kulağını çapkanday, manas gele çatkanday, kıykırgıla sürüp kırgızlar. Çınığı gülüp jetsin marağa. Çuh, çapkın yaş bala. Attan kırgız atka min kasiyetine gay. At üstünde sezimdi urpağın ay. Er kanatı tulpardın amanatın bil. Saktay bilsen üzürü çamgır bolup jay. Çapkın bozmalı. Palvan! At kimdiki? Bazarbay Palvan'ın balası Ermek Palvan. At kimdiki? Астындағы ат біздің Камолот агаздан алған күрен қашқы өзінің аты менен екен. Кел үлкен бір жақты. Bir tay bir gürüç, bir kap gürüç. Bir tay bir kap gürüç gelişi. Gel, Ermek bir жақшы дуан көріп кетіп ama. Күрен қашқы аты менен Bazarbay Palvan'ın balası Ermek Palvan өзінің аты менен мұрдыңа ченеп пышқырғын, жылқыңа ченеп ұшқырғын деп ұшын айтады. Сорыңғылық болсын көм, кел. Ассалаумағалейкум. Шу чоң жиын болады. Совет ака. Айбек ака, шу Марекеңе жақсы өтіп кетсін ака.